Бул биринчи улуттук канал Бенефис программасы. Саламатсыздарбы сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Анда эмесе бүгүн биздин башкы каарманыбыз музыканын сыйкыр дүйнөсүнө алып бармакчы. Өзүнүн өзгөчө жөндөмү үчүн оркестр деген наамга ээ. Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев агабыздын Бенефис программасын баштадык. Агай, кечеңиз куттуу болсун. Бүгүн мынакей сизди жакындан билген каймактарын калпы алып чакырган экенсиз. Агайларды эми бүтүн эле кыргыз жумурай журт жакшы тааныйт, бирок ошентсе да сиздин бүгүнкү кечеңизге кимдин образына келип отурат? Агайларды бир четинен тааныштырсаңыз, кесиптештер катары агайым же балам, кызым деген сыяктуу. Түгөлбай агайды ким тааныбасын? Ооба. Биз чогуу иштешебиз, биздин акыл насаат айтып атканыбыз ушул агай айтып берет, момундай жакшы болот эле, мындай болот эле деп бүт жолдордун эрежелерин көргөзүп, бул жери мындай болот, тиги жери мындай болот деп ошо санжыраны болобу, баяндайбы, баардыгын тең ошол акыл насаат айтып турчу агайыбыз. Насаатчы агай. Насаатчы. Анан кийин Турдубек агайыбыз болсо, ушу бизде Союз композитордун башчысы, биздин дагы чыгармаларды карап, текшерип, биягы мындай болсо болот эле, бул жанрдан болсо болот эле, бул стилден болсо болот эле деп өзүнүн акыл насаатын тынбай айтып бизди жетелеп жүрүп үйрөткөн агайыбыз мына ушул Чокиев Турдубек агайыбызга ыраазыбыз. Эми музыка беттеринин эң эле башатында турган ушул сынчы пикир көп илгертен бери кыргыздын музыкасы кандай ирети менен келе атат, рааты, эрежеси, төкпөй чачпай ошону жаш муундарды музыка бет критик композиторлордун баарын тең жанакы ыкма усулдуктарын жазып нотага түшүрүп, бул жери мындай болду, бул жери мындай кылабыз, тиги жерден кийин мындай багытта алабыз деп ошолорго үйрөтүп, бизге дагы өзүнүн даанышмандыгын көргөзүп, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп турган мына 3 аксакалды чакырып келдим. Себеп деген булардын эми түздөп турчу жагы бар, тажрыйбасы бар турмушта. Ошон үчүн мына 3 баатыр аталарыбызды, агаларыбызды чакырып, ушу көрсүн деп калдык да. Себеп деген булар үлгү болгон сайын мен өсө баштайм да. Ошон үчүн кыска нускасы ушул. Эми биякта отурган өзүм кызым 2 жолку дүйнөлүк чемпионду утуп келген. Орусча дважды чемпион мира дейт. Лос-Анджелесте вокал менен, ыры менен, анан скрипкадан. Анан 2 жолу Түркменстан, анан Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти. Ошондой эле анан кийин Нурсултан балам, мен жакшы көргөн балам, тентек деп койсом болот да. Өзүнкүн бербейт, тентек бала, мынтип турат. Эми ошондой болгондо эле жакшы. Мен деле жаш кезимде тентек болчумун. Эми бул жерде артымда отурган командамда ушу тиги жерде Акыл Аконов деген чоң теоретик, композитор, аранжировщик артымда отурат. Булар менен чогуу иштешип калдым кичинекей кезимден баштап. Анан Токтогул Сатылгановдун небереси Токтогул Медер. Жакта бас гитарада ойноп атат. Себептен ушу жана Ариет тобунан баштап, анан ошол Ариет тобу кийин оп отуруп, анан Энисай тобуна келдик. Ушу маданият министрлигинин ичинде Даниал Мукашевич Назарматов деген министрибиз бар болчу, Токтос Сарып деген министрибиз агайыбыз бар болчу, раматтылык. Ошолор ушактан ачкыла, өркүндөгүлө деп ошол кездеги жолубузду ачып берип, жакшы условиялар түзүп берген да. Ошондон бери чогуу эле келе атабыз бул жерде. Анан берки оркестрдегилер жаш муундар. Бүгүн теңи саат 4 экен деп кечигип атышат. Ошол менен теңи отурат оркестрде. Ошол кыска нускасы. Бар балыңыз. Эми Тимур агайыбыз болсо ушул музыка беттеринин башында турган чоң бир залкар агабыз болот. Ушул жанакы критик, сынчы, өзүнүн ой пикирин айтып, ыкма усулдугун баарын ордуна койгон ушул Тимур агайыбыз. Баракелди деп эле айтып турабыз. Себептен ушул жанакы теория музыкадан, берки гармониядан, бүт полифониядан баштап бизге сабак берген агайыбыз ушул агайыбыз. Бар балаңыз. Кол чаап коюңуздар. Тарых жасаган инсандар дейт го. Ошолордун бири биздин сыймыктуу кыргыздардын арасында жаралып калганына ар бир кыргыз сыймыктаныш керек го дейм. Кайсы бир чыгармачыл инсандар жөн эле бар аспаптарды ойноо менен алектенсе, бул инсан изилдөө менен, аны жаратуу менен, кайра жаңылап, тарыхын тамырын тапкан инсан катары биз жакшы тааныйбыз. Кыргызстанда жана Лилия кесиптешим эжекем жөнүндө айткан эмес болуш керек, оркестр адам депчи. Биз деле көп чыгармачыл инсандар тааныйбыз, бирок Курмангазы агайдай көп аспап ойногон киши мындай
саналуу эле болсо керек дейм да. Турдубек агай, уруксат болсо сиз сөз баштап берсеңиз, агайдын чыгармачылыгы жөнүндө, кыргыз маданиятындагы орду жөнүндө, ушул маданият чөйрөсүндө жүргөн инсан катары бир ой салсаңыз. Микрофон. Курмангазы жөнүндө сөз айтардан мурда бул эмнеден башталган? Негизи бул юбилейлик ансамбль деген бир бизде 80-чы жылдары бир жаңылык катары келген. Анан 90-чы жылдын башында экен Энесай тобу түзүлүп калды. Негизи башында балдар кичинекей болчу да, бирок акыры жүрүп отуруп юбилейлик айланды да. Бирок баштары ошол 91-жылы башталганда Энесай менен. Энесайдын бир оригиналдуулугу бул эстрада, классика, анан элдик чыгармачылыктын баарын синтездештирип, ошол аспаптардын баарын колдонуп, академиялык аспаптар, ошол флейта, скрипка жана башка инструменттерди анан элдик аспаптарга жуурулуштуруп, анан музыканы да ошондой да, баардык репертуар, жөнөкөй элдик музыкадан баштап, оңчулардын ырларынан баштап иштеп, анан кийин дүйнөлүк классикаларды ойногон. Мисалы, жанагы полет Смеляны бул аябай техничный чыгарма да. Муну ар кайсы аспаптарды ойноп жүрөт го Курмангазы. Же болбосо тиги Паганинин тиги капристерин ойноп атасың, чыгырып мындай санай берсе көп. Мунун баары эмнеден? Курмангазынын эмгекчилдигинен да. Бул күнү түнү иштеген адам. 24 саат иштеп болуш керек негизи. Мен билишимде качан болсо эртең менен 5те туруп иштейм деп жүрөт. Анан бул өзү көп жылдык бир немеге коюп алганда, өзүнчө программа коюп алганда, ошо так аткарган адам. Анан виртуоз музыкант катары баалап жүрүшөт. Көп музыканттардын арасында бул мен эле айтып аткан сөз эмес, көп виртуоз музыкант. Себеби кайсы аспапта болсо дагы эң биринчи өзү окуп билим алган академиялык аспабы флейта. Ошо флейтанын туугандарын, кыргыз инструменттеринин ичинен ошон флейтанын туугандарын таап чыкты да. Түгүл ошо Манас эпосун изилдеп, ошондо кандай аспаптар колдонулган экенин казып чыгып, кээ бирлерин өзү жазап, кээ бирлерин реставрация кылып, анан ошо элге жарыялап келаткан ушул бирден бир неме. Анан ушу Манастан улам айткым келет да, 1-2 жыл болду го дейм, Манас орденин алды да. Анан кийин Манас орденине бергенде оңой эле өтүп кетти да, жеңил эле. Анан кийин кээ бирлер айтып атпайбы, эмне болуп алып калып атат депчи. Кээ бирлер Манасты окуган кишилер Манас орденин алып жүрүшөт. Манас ким экенин билбегендер Манас орденин алып атат. Караганда бул Манасты казып, ошонун ичиндеги өзгөчөлүк музыкага тиешелүү жактарын алып чыгып, өзүнчө элге жеткизип аткан бул Манаска татыктуусу деп эсептейм да. Мына балдар бу жерде отурат, кызы менен уулу экөө тең чоң музыканттар, эл аралык конкурстардын лауреаттары, бирөө ырчы, бирөө музыкант. Ырчыдагы музыкант дагы Нурайым. Анан булар да атасынан кем албаган инструментастар, бир эле инструмент эмес, бир нече инструменттерде чебер ойной билгендер. Анан ошондойлорду тарбиялап чыккан, ошого бул ата эле болуш аздык кылат. Бул жерде педагог болуш керек, даанышмандык керек. Балдарына ошол бийик даражага, өзүнүн кем эмес даражага жеткирген эмгек мына ошол Курмангазыныкы да. Анан юбилейге байланыштуу айтып кетиш керек. Тиги мунун келинчеги Зина дагы ырчы болчу, эстрадада ырдап жүрүп, анан кийин башка жакка болуп кетти. Бирок бул кан менен келген нерсе да, мына балдарга таркаган эме. Энеси да, атасы да музыкант адамдар, ошон үчүн мына юбилейлик ансамбль. Көптөгөн жүздөгөн өлкөнү кыдырган булар. Ошол өлкөлөрдөгү кыргыздын аспаптарын таандып келатат. Бул чоң роль. Болсун. Анан жөн эле элдик аспап менен эмес, ошол тиги флейта менен параллель алып туруп, анан кийин мүйүз менен үйлөп жиберип, болсо дагы бир сыбызгы чопо чорлорду үйлөп жиберип, ошо менен кыргыздын музыкасын жанагы академиялык аспаптарга аралаштырып, тартуулап, жеткиликтүү кылып жеткизип атат да дүйнө элине. Мына ошонусу менен артыкчылыгы бар булардын. Рахмат. Бар болуңуз. Рахмат. Анда кийинки суроону мен Тимур агайга узатайын. Сизди тааныштырып атканда дагы насаатчылардын катарын толуктайт деп Курмангазы агай айтып кетти. Негизи Курмангазы агайга окшогон таланттуу инсандар, мындай сиздер насаат айтсаңыздар, сиздер өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди, сын пикириңиздерди айтсаңыздар көтөрө алат болду бекен? Ошол сиз айткан нерселерди аткарат болду бекен? Курмангазыны мен студент кезинен бери билем. Кайытбек Айтыгулов деген бизде атактуу флейтадан окутуучу бар, киши бар. Устат болгон, ошондон окуп, андан кийин
ошо флейта менен ойноп жүрдү, анан саксофонго өттү. Окууну бүткөндөн кийин өттү да. Анан саксофондо ойногон жери калган жок. Курмангазынын бир мүнөзү бар, бул изденгич. Курмангазы аксакал болсо деле изденүү жолунда дагы эле чымылдап жүрөт. Ненесай деген ат койгон эле өзү түпкү тегибизди тааныйлы дегендей ишарат кылган да. Ошондон бери баш аягы бир 40 жылдай болуп калды. Ошол студент кезинен беричи. Анан бул добуш издейт да. Өзү бизде духовик деп коет, баягы үйлөм аспаптарды ойногондон кийин. Анан карасам кийин комузга да өтүптүр. Жанагы көп кылдуу аспаптарды ойной баштаптыр. Анан добуш издегени мына ошол эле жанагы Манаста айтылган герне сурнайларды айтпай эле коелук. Чымылдак, ышкырык, ошонун түрлөрүнө. Анан мына азыр укпадыкпы биз жана Рыспайдын издемсенисин могу мүйүздөн жасалган аспап менен. Бул бир чети саксофонго окшошуп кетет. Бирок саксофондо аякта темирдин эмеси бар да. Тембри бар. Ал эми мүйүздүн тембрин байкасаңар, мунун добуш кичине башкачараак чыгат. Окшош, бирок мунун тембри башка. Мунун тембри жылуу, анан мындай өзүнчө бир бархатный тембр бар да. Мына ошондой добуштарды көп издейт. Анан ошон үчүн жанагы чууген деп мына жакында эле кыргыз патент албадыбы? Мына алындагы ошол изденип жүрүп тапкан аспаптар да. Ошол Манас эпосундагы айтылган манасчылардын оозунан кандай аспап чыкты, ошону жандантам деп, ошону ал аспаптын аты эле калган. Кандай экенин эч ким билбейт. А бул издеп атып таап атат ошону баары. Мына ушул жагынан эми талыкпай изденүүсүнөн, анан музыкага, мына элдик музыканы дагы классикалык музыканы ошол элдик аспаптар менен ойноп атпайбы? Ал тиги накта тиги саксофон менен ойногон бир жөн. Ал эми могу биздин сурнайлар менен, биздин сыбызгы менен, чопочор менен ойногон такыр башкача. Мына ошондой изденүүдөн талбайт да. Ошонусу ошон үчүн ийгилик. Себеби азыр бул аспапты көтөрүп чыкса, бир чамаданга да батпаган аспап бар. Бир 2-3 чамаданды көтөрүп чыгат атар менен. Анан анын баарын ойногу шакты 2 жума өтөт. Кечкирет дегиз. Түгөлбай агайга сөз берердин алдында агайдын өзүнөн сурайын деп атам да. Сиз айткандай аспаптарды жакшы көрөт, сүйлөшүш керек, кармалабасаң таарынат деп өзүнөн көп угуп жүрөбүз да. Мисалы алып баруучу микрофону жок болсо ал токтойт ошол жерде. Ырчы флешка жок болсо ырдай албай калат. Агай аспабы калып кетсе деле өзүн баягы ичинде саксофон жутуп алган киши деп айтабыз да биз деген үнү менен ойнай алган инсан да. Канча аспап билесиз агай? Өзүңүз билесизби мындай? Негизи эми Кудай Таала ушул энергияны бериптир да, жаратканга чексиз ыраазымын, ата тегиме 1000 мерте ыраазымын. Анан эмгектенип атып эле аспаптарды ойноп атып, анан эч ким тоскоол болбосо ошол аспап менен деле кучактап уктап калам. Кайра турсам да аспап. Анан ошол аспаптарды чыгарып атып отуруп, анан комуздун түрлөрүнө кетип калдым да. Эми 54 аспапты ойнойлам деп айтам, бирок ошонун 37син профессиональный кесипкөй ойноп кетем. Себеп деген күнүнкүсүн аспап менен учурашып, кээ бирлөрүн чаң басып калган жетише албай калам да. Алар менен кадимкидей эле сүйлөшөм. Эми кээ бир кишилер кичине түшүнбөйт да, бул эмне эле болуп атат аспап болгон. Аспапка жан киргизиш бул өтө кыйын. Анан ар дайым ошо аспап менен ойноп, ошого кайра өзүнүн формада кармап туруш үчүн күнүгө эмгек керек. Мына балдарым деле көрөт, эртең менен келем, циркка келем 8-де. Кечки цирктин 8-де, түнкү 8-де же 9-да үйгө кетип калам. Ошо аспаптарга нота жазам, бул кайра бу жерин оңдойм, тиги жерин оңдойм, ошентип жүрөм. Себептен сүйгөн кесибимди тапкандан кийин анан мен бактылуумун. Анан ошондой эле ушу балдарым менен эле алек болом. Дагы мындан 10 чакты киши келген жок, ошолордун баарына тең нота жазып берип эле кичинекей мен кичинекей баладай болуп сүйлөшүп эле алар менен бала бакчадай болуп кетем, кайра аларды ызаттоо менен тарбиялай берем. Эски ыкма усулдугун алып келмейинче мен ыраазы болбойм, себептен ата-бабаларыбыз бизден далай бийик турган экен. Биз майдаланып кеткен экенбиз. Эми ошол Манас илиминде муну чууген дейт. Чуугендин бир тууганы жетиген дейт. Жетигендин бир тууганы тогузген дейт. Эми ар бирөөнүн баяны бар. Санды жырганда булардын дагы саны бар, анан заты бар. А эгерде кирбесең бул ачылып бербейт болчу да.
эми муну жөнөкөй кишиге айтсам муну чото мээсинен айнып калган го деп түшүнбөйт. А бирок түшүнгөн кишилер мына мен мугалимдерим отурбайбы, булар түшүнөт, себептен буну өөп жыттап ушу менен ниет кылыш керек да. Ниет кылганда ал программа бияка кетет. Анан ниет кылсаң, анан ой деп анан багытты табасың, багыттан кийин анан бакытты табасың. Ошон үчүн муну мен ойноп атып, ушу тилегим күчтүү болду да, жаш кезимде күз күнү карап эле гитарадан ойноп, аккордеондо анан комузду ойноп эле өзүм кол чая берчүмүн. Көрсө ошонун баары тең программа экен да. Жаштын тилегин берет деген нерсе ушунда кетенди. Анан ушинтип изилдеп жүрүп эле анан ушу аксакалдарыбыз айтты, манас илиминде бүт аспаптарыбыз дейт. А көрсө булар деген ден соолуктун дагы пайдасы экен да. Бул үйлөгөн сайын жаман аба чыгат, туура дем аласың, жүрөгүң согушу, көзүңдүн көрүшү бүт барынат. Анан жөнөкөй эле ушинтип музыка жан дүйнөнү эргүүгө алып келген. Ошондо сен астыга кадам шилтегениң таза болот да, анан айлана чөйрө экен да. Акыл насаат айтып турган улуу муундарды, өзүңдүн тең туштарың, айлана чөйрөң түздөйт сени. Калчайт эки жакка, анан кийин багытты табасың да. Антпесе жөн эле жашап жүрө бересиң, бир аспапты кучактай элечи. Ошон үчүн артыбыздагы калган жаш муундарыбыз бизден артыгыраак болуп кетсин деп ушулардын ыкмасын, усулдугун жазып атам. Агай туура айтат, жана патентке алып койдум да. Булар жөнөкөй эле бир үндү чыгарып эле жүрө берчү. Бирок чабандар дагы, жылкычылар дагы ушуну колдончу. Себеп деген уйдун жүрүм турушун дагы изилдеп чыктым да. Мөөрөгөнүнөн баштап, торпоктугунан. Ал аспап өзүнчө, ал түтүк деген аспап туура айткан анычы. Ананраак ойноп берем. Ал укмуш эми негизи бүт ата-бабаларыбыз калтырыптыр, аны чечмелеш керек экен дагы, анан жаш муундарга учугундуулагың деп бериш керек экен. Ал жөнүндө дагы кенен сөз кылабыз агай. Рахмат, бар. Замандын техниканын тили менен айтканда пентиум деген түшүнүк бар да, мындай адамдын мээсинин акыбалы дегенчи. Курмангазы агайдын мээсинин акыбалы укмуш экен кыскасы. Жогорку муунда бул агайдын көз тийбесин. маалымат. Эми сөздү Төгөлбай агайга берели. Ийнени капка каталбайсың дейт го. Таланттуу киши баары бир кайсыл жактан болбосо өзгөчө болот экен да. Казактар айтат го, 8 кырлуу, 1 сырлуу депчи. Төгөлбай агай, агайды бир карасам кежир, көкпет көрүнөт да мындай. Себеп чыгармачылык иши ошондой болуш керек го дейм. Сиз мүнөздү айтып бериңизчи агай. Чыгармачылык иши ар кандай болот? Ар кандай болобу?
аны Кудай кандай жаратса ошондой болот. Бул азыр Курмангазы аспаптар жөнүндө айтып атса, жанагы бул айнып калса керек деген кишилер өзү табияттан алыс кишилер да. Себеби Думбадзенин бир аңгемеси бар. Ошондо кемпир балага айтып атат, тетиги алманы барып туруп, балта менен ара менен коркутуп койчу дейт. Быйыл байлабай калды, эмки жыл байласын дейт. Анан бала ойлойт, кемпир айнып калса керек. Деп отурса тайкеси келет. Тайкеси келип анан балага айтат, коркуттуңбу алманы? Бу да кетип бараткан окшойт деп отурат тиги бала. Анан бирок ошол жылы коркутушат да, кийинки жылы аябай байлайт. Мен муну окугандан кийин өзүмдүн огороддогу эмемелерден көрдүм да. Бул өзү чындык экен. Анан ойлойсуң да, ушу дарак өсүп турса мунун эмне, же кулагы бар беле, же тили барбы, же мээси барбы деп. Жок. Илгерки кыргыздар Курмангазы айткандай бизге караганда алда канча акылдуу кишилер. Табиатта бардыгы жандуу деп келген да. Бекер айтпаптыр. Бүт жандуу. Сууну чаппа дейт, таш менен урба дейт. Мындай карасаң жөн агып аткандай көрүнөт. Ошол сыяктуу Курмангазы баягы байыркы биздин кыргыздардын табигый түшүнүгүнө кирген да. Ошон үчүн бул аспаптар менен сүйлөшүп атат. Мен ушу маданият жолунда жүргөндө эки кишиге ыраазы болдум. Биринчиси Орозобай Кенчимбаев. Мен көлдө иштеп жүргөндө ошол киши экөөбүз жолдош болуп калдыктан анан ушул машинесинде отуруп алып мен баягы мээсин чагып эле айта берет элем. Манаста бир аспаптар бар экен, жоголуп кетиптир. Ушуларды жасабайсыңарбы? Ал чоң уста да. Анан ал айтат, кимге кереги бар дейт азыр. Ал Советтер Союзунун учурунда комузуңду да киргизген эмес да программага. Ал кружоктун деңгээлинде калган. Анан ошол заманда деле айтып атат, мен жасадым болуптур, кимге кереги бар? Мен айттым, Добул бас деген бар, Чыңгыр оон бар, башкасы бар. Ушуну бир жасап көрбөйсүңөр, көрбөйсүң, сен чоң уста экенсиң деп. Кийин анан ал жасады, жана Камбарканды түзүп аткан кезде, жанагы Аса Таяк, Добул бас булардын баарын жасады комузунан баштап. Анан экинчиси Курмангазы. Курмангазы экөөбүз сүйлөшүп калганда, мен көрүп жүрөм да, бул бир нерсени издеп таппай жүрөт да. Өзү аспаптын баарында жакшы ойнойт. Мындай эле музыкант болуп жүрө берсе деле, жүрө турган мугалим болуп деле, доцент болуп, профессор болуп. Бирок өзү бирдемени издеп эле тынчы кетип жүрөт да. Көп жыл мурда. Анан экөөбүз сүйлөшүп отурсак, көрсө бул биздин ошол жоголгон улуттук аспаптарды, ошол Манастагы аспаптардын баарын ушу кайра алып келсек элге деген бир аруу тилекти көкүрөгүнө сиңирип алган экен да. Анан ошондон баштап экөөбүз сүйлөшө баштадык. Анан бир күнү Курмангазы айтып калды, мына дудук деген бир аспап бар экен, армяндар менен Азербайжандарда. Ушуну кантип алабыз деп. Анан мен Иманбек деген бир азамат таанышым бар эле, ошого айтсам, алып келип берди. Мен Курмангазыга бердим сразу. Дудук. Анан бул тетиги Атилданын заманынан бери казып келсек, бул дудук эмес, бул түтүк. Түтүк деген кыргыздын аспабы экен. Өзү мындай түп-түз эле түтүк чынында. Анан аны түтүк кылып киргизди. Ошондон баштап бул мүйүзгө чейин далай аспап жасады. Далай аспапты тирилтти мындай алганда. Баягы эпоста кала берген, жок болуп бараткан, унутулуп бараткан аспаптарды. Эми ойлойсуң да, ушу Орозобайлар, бу Курмангазылар, анан жанагы Нурлан тиги Нурактар болбосо, Кудай билет эле биздин аспаптар эмне болот эле вообще. Анан мен Курмангазыга ыраазы болом дайыма. Бул человек оркестри өзүнчө, изденгени өзүнчө, чоң ийгиликке жеткен кишилердин баарын карасаң, өзү баш оту менен кирип кеткен ошол ишине. Ушул сыяктуу бир өзүнүн ишине бирөтө эле баш оту менен кирип кеткен кишилер акыры бир чоң жыйынтык менен чыгат экен да. Курмангазыныкы ошондой. Эми 38, 37, 54 аспапта ойнорун бирөө билсе, бирөө билбейт. Бирок кээ бирөөлөр ойлойт, мынча аспап эмне бар деп бир башына. Бирок Курмангазынын максаты такыр башка. Такыр башка. Ушунун баарын ойноп, ушунун баарын бир системага салып, кыргыздын бир дөөлөтү катары калтырып кетейин деп атат да. Анан ал өзү менен иштеген балдарды эле баягы ошол жолго салбай, мына үй бүлөсүнүн баарын абдан жакшы музыкант кылып чыгарды. Нурайлар кандай гана ийгиликтерге жетишип аткан жок. Анан алгач ойноп чыкканда эле баягы көрүнөт да, бул өзү абдан талапчыл да. Таза, кичекейиңде эсиңде болуш керек. Кичине эле фальш болсо кыйкырат. Туурабы? Ошентип отуруп, мына балдарды да жакшы музыкант кылган. Анан ансамблинде да ошонтой иштейт да.
Ал көңіл пөңіліңе қарабайт, Құрманғазының бір жақсы мінезі бар, қаңдагыз эле беті башына қарабай туруп айтып қалған. Бұл жақсы мінез деп ойлаймын. Себебі қитыңдабай, уланбай болған ойындағысын айтат, жаман көрініп қалат бирөөгө жақсы көрінөт, бирок өзүнүн ичи таза ойдан калат да. Себеби кыйтыйып калып айтпай койдум, айтсам болмок деп отуруп, адам ооруп калат бир күнү. Ошентпей болгон ичиндегисин баарын тарсылдатып чыгарып жүргөн үчүн ошо өзү айтып атпайбы, мен мына аспаптар көзүмө да жардам берет, өзүмө да жардам берет, сөзүмө да жардам берет деп. Ансығанда эми аспаптарың жаныңа шерик болсун. Дайыма. Дагы жаңыларың кош. Сен жанагы детдомдо балдарды тарбиялаган бирөө эмедей болуп, улам бир аспап тап келип алып эле жасап, муну оңду бир топ эл талашат эми. Талашып атат. Талашып атабы? Ошентип патент кыла койдум да. Талашат. Сенин мындан башкаңды да бир тобу талашат. Анысы дагы бар. Себеп деген жанакы Саранайдын бир тууганы Каранай да, булар деген Сурунай Кернейдин бир туугандары. Эми муну чечмелеш керек экен да, баягы чечен киши гана касып экскаватордой болуп каса берет экен. Анан ошондо Саранай, Каранай чыкканда бул деген эми бул сопранинанын үнү чыгып атпайбы? Бизге оркестрге ушундай эме муштуктун эмеси керек экен да, то есть трастевой аспаптар керек экен оркестрге. Жанагы Керней, Сурнай. Най деген үйлөм аспап. Үйлөм аспап. Эми ошонун атын карабайсың. Кер деген, сур деген бар кыргызча да. Бүт. Өзүбүздүн аспап, аны биз тиги Өзбектен келди же башка жактан келди деп ойлойбуз. Алар койсо атын башкача коймок. Биздики аспаптардын көбүн деген ошо Орто Азиядан кеткен экен да, башка жакка. Борбордук Орто Азиядан ооп кеткен. Биз кандай көчсөк, ошондой көчүп кете берген. Анан кээ бир жерлерде калып калган, аны изилдеген эмес. Аспаптар бул жылдыздар менен пайдасы экен. Мында жети көзүнөгү бар да. Анан ошон үчүн жетиген жылдыз менен тыгыз байланышы бар. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн пешенебизге жазган аспаптар менен ошо жылдыздар менен сүйлөшкөн ал өзүнчө тема, убактыңарды алып койгон. Мен тиги Лиля менен экөөңөрдөн өтүнүч кылайын дегенде, ушу Курмангазынын ушуга чейинки жасаган иштери боюнча бир фильм керек да. Документалдуу фильм керек. Ошондогу бүт аспаптарды кандай болгонун баарын ушул азыркы өзү чечмелеп айтып атпайбы? Ошол боюнча чечмелеп берсе, жанагы жетиген деген аспапты ушу аягына чейин казып коюш керек да. Чапкан. Чапкандагы баарын тең. Анан аны сенден башка эч ким алектенген жок азыр бул маселелер менен. Анын бир тууганы жаа аспап экен да. Анан жаа аспапты чыгарып ойносом бирөө эле жакшы келатып туруп, анан жалкоос кармап чытап койду. Ушу жаш буундарга деп эле аспаптар чыгара бердим. Мен ошол акчанын баарын тең ошо жаага бердим да. Сен жөнүндө фильм тартылса, сен анан ушул аспаптардын ойноо техникасы тигүүсү боюнча учебник жазсаң, окуу куралын жазып коюшуң керек да. Себеби кийинки балдар кызыгабыз десе, сени тапса табат, таппаса китебиңди алып алып үйрөнө бере турган болуш керек да. Мен нар жагын бузуп албайын, Анда Курмангаз агай, биз эми маегибизди музыка менен коздоп туралы, сизди кайрадан сахнага чакыралы. Жамгыр төктү деп аталган кооз чыгарманы бирге угабыз.
сонун чыгарма. Рахмат, бар болуңуз. Түгөлбай агайдын жамгыр төктүсүн угуп отуруп, Чарли Чаплиндин сөзүн эске салгым келип атат. Мен жаанда жүргөндү жакшы көрөм, ошон үчүн менин ыйлаганымды эч ким көрбөйт деген сөзү бар экен. Ошол сыңары көңүлүбүз чөкпөсүн. Дайым баягы Элмирбек агабыз айткандай жүзүбүз нурунан, элибиз ырынан ажырабасын. Эми аккан арыктан суу агат деп агайлар жакшы сөз айтты. Балаңдын түз жолдо баратканын билген кезде өзүңдүн изиңди кара дейт. Сиздин ушундай профессионал, мыкты ата экениңиздин мындай белгиси катары Нурайым карындашыбыз олтурат, Нурсултан олтурат, Нургазы балаңызды жакшы тааныйбыз. Нукем, микрофонду алсаңыз. Атадан бала ашпаса акыр заман болот дейт. Атаңыздын бир мүнөзү жөнүндө, сизди профессионалдык жолго салгандыгы жөнүндө айтып берсеңиз. Эң негизгиси баягы музыка дүйнөсүндө атам салымы көп. Бирок эң башкысы бул деген баягы ким гана болбо бул жашоодо кандай болбо, эң негизгиси адам бол дегендей. Ошону дайыма азыркы күнгө чейин атам ошону айтып келет. Кыскасы чыгармачылык жактан эми атам үйлөм аспапты ушу атам эме болду, мага башкы себепкер болду. Өзүм дагы флейтада ойноп баштадым. Анан флейтада ойноп кийинчерээк мындай ырчы жакка көп болуп кеттим деп айтсам. Ошондой болуп калды, бирок убагында дагы үйлөм аспаптан саксофондо ойноп, флейта жагынан дагы баягы чопочордо ойноп, анан азыркы күнгө чейин айтып калат. Аспаптарды кайра баштабайсыңбы ойноп деп. Бирок ырчы болгон бул эми бир жакшы. Бирок бизде ырдаптагы, аспаптагы ойногон музыканттар аз. Орусча айткандай ошонун ношасы кичине свободныйраак деп азыркы күнгө чейин мындай уже намек менен эмес эле прямой айтат. Бирок эң негизгиси бул деген атамдын эң чоң салымы, бул деген бизди өстүрүп бакканы, бизди ушу даражага алып келгени. Ата, сиздин бенефис күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эң негизгиси бул биз үчүн сиздин башыңыз аман болуңуз, өзүңүздү эч оорубаңыз, көп жашаңыз. Чыгармачылык баягы биз сиздин ден соолугуңуз бар болсо, албетте сөзсүз бар болот. Ошон үчүн эң биринчиден өзүңүздү баягы жакшы караңыз дегендей. Рахмат. Бүтүндөй дүйнөнү дөңгөрөтүп отурат. Ошол эле учурда домбураны виртуозун чертип атат. Адайды черткенде бул бүткүл казак ыйлай бере жаздады го. Ошон үчүн атаң туура айтып атат. Ыр менен каяка жетсең дагы аспаптарды таштаба. Себеби кайсы бир жерде, кайсы бир өлкөдө суранып калышы мүмкүн да. Ошондо колумузду дагы виртуозун ойной турган болуп, башка аспапты да ойной турган болуп алсаң, андан бетер бийиктейсиң. Албетте сөз ага да келебиз. Кыргызда жакшы сөз бар го, кураяк ата жүрбөйт деген. Анын сөз менен эмес, ушул өз өнөрү менен атасынын чыныгы уул экенин бир Нурсултан инебиз далилдеп берсе деп сахнага чакыралым. Эгиз жүрөк деген чыгарманы аткарып берсин. Dünödө теңиң жок, сулуулук кеми жок. Кубан барына өмүрүм жаңылап, сен менен жаңы жок. Ишеничүмү чоң, ардалат өзүңө, ар дайым ойлорумда сен. Жарык болуп жанган, жүрөк отун салган. Кереги жок өзүп аны, жүрөм сени жандап. Сүйүнүрсүн барда, байланамын бир өзүңө. Биздин көбүз эгиз жүрөк, түбөлүккө сен деп жүр. Кереги жок үзүп аны, сага гана күндөрүм мага жагат күлгөнүңдай жанымда. Байланамын бир өзүңө.
жанымда сүйенем сен барда байланамын бир өзүңө биздин көбү сегиз жүрөк түбөлүккө сен деп жүр кереги жок күзүп аны сага гана күндөрүм мага жагат күлгүңдөй жанымда байланамын бир өзүңө Эсенбек агай, жаштыктын жалын күндөрүн чогуу өткөргөн экенсиздер. Сиз ушул Курмангазы агайыбыздын биз билбеген жоруктарын билет болушуңуздар керек, чогуу бир окуяларга кабылган болушуңуздар керек. Ошол учурду эске салып, деги эле бүгүнкү бенефиске дагы өз салымыңызды кошуп кетсеңиз, сөз кезеги сизде болсун. Эми Курмангазыны 86-87 жылдары Маданият министрлигинде максат коюшуп, эмне үчүн бизде эстрада өнүккөн эмес, мен өнүккөн эмес деп бир группа жасап, анан кийин ошо максат коюшканда, анан бүткүл союздук фестиваль, конкурстарда ошол жака барып место алыш керек болчу. Анан ошондо чогулуп калып, анан ошондо биринчи жолу таанышып калдык Курмангазы менен. Жаш кезинде эле бул маалыматка тойбой турган мезгил болчу да. Аябай бул эмне тигине деп бүт эмени бүт сиңирип ичине тойбой турган мезгил болчу. Ошол сапат ушу жашка чейин калды Курмангазыда. Дагы эле болсо дагы бүт эмеге тойбой жана өзүнөн чыгарган жана өзүн кандай гана маалымат болсун өзүнө сиңирип жана кайра өзүнүн ою менен кайра чыгарып турат да. Музыка болсунбу же башка эмелер болсунбу. Ошо анан арет барып Москвадан ушу министерствонун максатын эметип оправдать этип 3-чү место алып келгенбиз. Анан кандайдыр бир себептер менен кайра келгенде эме тарап кетти. Эмне үчүн дегенде шарт жок болуп биз филармониянын жер төлөөсүндө заниматься этчүбүз. Ошол жакта жатып алып эле, туруп алып эле, анан ошол жакта заниматься этип жата турган жерибиз жок болчу. Анан тарап кеттик. Тарап кеткенден бир күнү эле Курмангазы кайра мындай сунуш киргизип, кайра бир башкача группа түзөлөлү деп. Ал группанын максаты бул кыргыз аспаптарын эстрадага кеңири колдонуу болчу да. Ошо мени кызыктырып, анан кайра чогуу иштешип калдык. Анан биздин эң биринчи запистерибизди карап көрсөңөр, ошол мезгилде мындай жанакы эмелердин фольклордук элдик үгүлөрдү биз эстрадага кошуп чыгарганбыз да. Эсимде, Сарын жибөкөй, Солтон сары, көч, көп нерселерди. Ошо эң биринчи биздин ошо Эне Сайда чогулган балдарыбыз, таланттуу балдар Медер, Ареттен Рыспек Усманов, Руслан Раматов, жакшы музыканттарды чогулткан Курмангазы. Эстрадага салганда партияларын жазып, партитуралар кандай болду? Чогуу иштечүбүз. Башында чогуу эле иштеп, чогуу эметип, мындай Аражовкан чогуу эле кылчу. кеңешип. Се бүт бар музыканттар да. Анан ага партитуранын кереги жок болчу. Бияктан укканда эле, муну кошом деп, тиги өзүнүн салымын, бул өзүнүн салымын кошот, тиги кошуп эле анан даяр болуп калчу да, ошо унаанчубуз ойду. Анан бир бөлкө нанды алчубуз, 3 литровый суу, ошо менен жашадык. Анан ошо Эне Сайды кичине программа жасагандан кийин да биз ошо 90-жылдар эми кыйын мезгил да. Нанга кээ бирлер нанды акча тап, тыйын тыпыр таптай жүргөн мезгили. Көчөдө биринчилерден болуп ойноп калдык. Ооба.
ала тоонун ылдый жагында бир мороженое сата турган жер бар эмес, ошонун жана тепкичтерине чыгып алып ойночубуз. Анан суунун астындагы эме подземкада ойноп, биринчилерден болуп ойноп калдык да. Анан бир күнү билебиз, бир тыйындан берсиз беле жана, бир тыйын фантик бумажный. Ошондон бир 49 тыйын чогулттук да. 49 тыйын чогултуп, ана Соңкөлдүн биринчи ташы столовый болчу. перловка. Перловка. Ошол жактан перловка алып, эчтеке эмес, котлет жумурткасыз эле перловка алып турган, чоң көп нан алып турган бир курсак уштабызганыбызды билебиз да. Ошо эсте калыптыр. Ошонун акыбети мынакей, ийгилик, фанат болуш керек да, жан дүйнөңдү бербесең. Биринчи ал убакта бүт эле жанагы филармониянын алдында же райондордун алдында, кайсы бир областтын борборунун алдында чүлүп ансамбльдер. Анан булар ошол алгачкылардан болуп, мындай жеке бир өз демилгелерин өзүнө өзү каржылаган бир Өз киндигине өзү кесип дейт го. Ошондой. Эң биринчилерден башкар керексиздер ошол убакта. Өзүнчө бөлүнүп чыктык анан кийинчерээк. Анан өзүнүн жолубузга чыктык дагы жана киндикти өзү кесип деп атпайсызбы? Бизге көп жардам бергени эл жардам берди. Элдик музыкаларды чыгардык дагы ырдап калса эле тойдон, жакшы экен ушуну жасайбыз деп эле ошо асылып калса, туурабы сен? Анан ошондон анын репертуары көбөйдү да. Азыр ушул жашка чейин карап келсек, ошо репертуардарды кийинки жасагандар санап келсек, 1,5 миң репертуар бар экен. Ошонун четин касып, кайра жаңылап, жаңы берип, бул дагы канча далай жашашым керек экен да, дагы бир 100 жылдай жашашым керек да, ушу жаш балдарга бериш үчүн. Көп да. Осуңарга май. Кылчы иш көп экен. Барып алыңыз. Ошо эми Курмангазынын салымы, Эңдеңизги салымы бул кыргыз аспаптарын ушу ар кандай жанрга кошкондугунда да, ар кандай эстрада болобу, джаз болобу, джаздын элементтери бар музыкада да ойноп калдык. Классика болобу, ошонун кыргыз аспаптары менен ошону ойносо болот экенин далилдеди да. Далилдеп, ошону менен бирге өзү дагы бир ар кандай инструменттерди чыгарып, ошону кошуп, кеңейтти да, кеңейтип кыргыз музыкасын мындай башка жанрга кошуп, ошо башка жанрларды да кыргыз музыкасын, кыргыз аспаптары менен ойносо болот экенин далилдеди. Барып алыңыз. Рахмат. Анда агай, кайрадан сахнага сиздерди чакыралы. Алтай деп аталган чыгарманы аткарып берсеңиздер.
Анда Акылбек агай, сизге сөз кезеги болсун. Чыгармачылык жолду чогуу экенсиздер. Эң биринчи ийгиликти эстейли. Мүмкүн ушул узак жолдун ортосунда дагы бир сонун окуялар болгон чыгар. Деги эле бүгүн бенефиске келатканда мүмкүн муну айтышым керек эле деп келген чыгарсыз. Ошонун баардыгын азыр төкпөй чачпай айтып берсеңиз. Курмангазыны биз чогуу училищага бир жылда тапшырдык. Ошондо таанышканбыз. Таанышканда да мындай анда музыкага аябай кызыгып жүргөн кез болчу. Ошондо ошол кезде эле уже башталганда кыргыз музыкасын кичине жаңы жанрга өтсөк кичине эксперимент жасап жаңы багытта өркүндөтүп кыргыз музыкасын ошол кезде эле ошондой сезимдер бар болчу. Ойлойм ушу Курмангазы байке өзү туура багытта келатып, мына азырда до сих пор алып келатат. Анан ушу туура багытта өркүндөтүп кыргыз маданиятын жаңы деңгээлге көтөргөнгө аракет кылып атканы мен баарыбыз көрүп турабыз. Бар болуңуз. Рахмат. Медер агам, микрофон сиздики. Сөзгө аралашсаңыз, Курмангазы агабыздын көп кырдуу экен. Көбүн эсе конокторубуз профессионалдык жактарын айтып атышат да. Сиз дагы кайсыл жагын ачып берейин деп турасыз. 1985-жылы баягы училищаны ошол жактан экөөбүз таанышканбыз. Келип инструментимди коеюн десем, бирөө эле флейтада аябай сонун ойноп атат. Упражненияларды ойноп. Карап таанышып калдык. Эсенбек менен да ушундай эле тааныштык, себептен бул жерде көбүнчөсү эле Абдраев мектебинен. Абдраевтан могу жердеги мына скрипачтардын баары эле Абдраев. Негизи канча деген музыканттын баары эле ушул Абдраев менен Күрүнкеев экөө Кыргызстандын фундаментин көтөрүп, кайсы оркестрге барсаң ушу Абдраев мектеби көбүнчөсү, анан Күрүнкеев ушу Кыргызстандын деңгээлин көтөрүп, бекем кармап аткан ушул эки мектеп. Филармонияга кирип, Ташкентке бардык чогуу, Москвада да болдук чогуу. Ташкенттен биринчи орун алганбыз, Ошондо Чыңгыз Төрөкулович биз менен жүрдү. Эсиңдеби? Жумакматов дирижер агайыбыз алда чогуу жүрдү. Андан бери мына 40 жылдан ашык убакыт өтүп атабы. Ошондо канча жыл болуп кетти чогуу жүргөнү? 80 канчанчы жылы ачылды Арият? 86. Мектепти жаңы бүтүргөн кез болчу. Мен как раз ошо мектепти бүтүрүп эле филармонияга келип турдум. Бар болуңуздар, рахмат. Эми жанатан бери өзгөчө орунга ээ болуп турган ата менен кыздын ортосундагы сезим өзгөчө деп айтышат го. Ошон үчүн мына ошол сезимге ээ болгон азыр сиз кызыңызды көргөндө дагы көп учурларды эстейт болушуңуз керек. А мен болсо бүгүн мына баардыгы тең чыгармачылык жолун айтып атышат да. А мен такыр башка нукка бургум келип атат бенефисте. Ата катары талапты койгон киши, катуу койгон кишиби же баары деле биз байкасак, ата менен кыздын ортосунда мындай эркелик болот, мындай аяоо сезим болот да. Атаңыз сизди эркелетип аядыбы же тескерисинче жок, сен дагы менде болуп, мына ушундай бир тартипке, музыка дүйнөсүнө чоң салым кошушуң керек деген талаптар коюлуп, ушундай деңгээлге жетип калдыңызбы же өзүңүздүн каалооңуз болдубу? Ата катары кандай инсан болду экен, Курмангазы агай? Атам бул ата, накты ата. Жанагы сиз айтып кеткендей, аяоо сезими бул жашоого тарбиялаганы да, даярдаганы. Себеби жашоо аябайт. Ушул сөздү көп айтчу да. Мен азыр сени аяп, кызым, мейли машыкпай эле кой, мейли жаттабай эле кой, мейли эмгектенбей эле кой деп кичинекей мен ошондой сөздөр менен тарбияласа, мен ойлойм да, азыркы убакыттагы албетте жеткен ийгилигим бир гана жаратканымдын каалоосу менен, жана ошо ата энемдин болгон салымы менен. Анан ушул атамдын аяганы, жакшы көргөнү, мээрими, ошол мени жашоого даярдап, чыгармачыл жолго даярдаганы, ошону мен ойлойм да, мен аяп жакшы көргөнү депчи. Канча эркелетет сизди атаңыз? Чынын айтсам, атам азыр эркелетет. Кийин чоңоюп, мен дагы эки кыздын энеси болгондон кийин азыр ушул эркелетүү сезимин, айткан сөздөрүн, ошол мени коргогону, ошонун баары эркелеткенге жатат да. Мен ошондой кабыл алам. Анан бул жерде жеке баягы өзүмдүн чыгармачылыгыма токтоло кетсек,
бир гана атам эмес, ошол апамдын дагы эмгеги чоң. Биринчиден ушул дүйнөгө алып келген үчүн, экинчиден ушундай үнү бар болгон үчүн, жана мен кийинчерээк атам көп менин чыгармачылыгымдын ичиндеги репертуарларды ырдап калдым да. Ал ошол мага чейинки ошо апамдын ырдаган ырлары да. Апамдын ырдаган үнүн угуп, ошонун репертуарын баарын угуп туруп, анан кийин мен дагы ошол үн тарабынан өзүмө бир үлгүлөрдү көп алчумун да. Ошону айта кетиш керек бала катары деп ойлойм. Кандай дейсиз? Албетте. Анан атам өзгөчө адам, сөзсүз түрдө. Мисалы, орусча айтканда шаблон катары ата, бала, кыз, атасы дегендей эмес да. Өзүнчө. Өтө мээримге толгон, өтө кичинекейинен жашоого даяр болуп төрөлгөн адамдай да. Анан өтө сезимдал. Бул жер менен сезип туруп, анан акылга салып иш кылат да. Ошон үчүн жаңылышпайт деп ойлойм. Азыр сиз ушуну айтып жатканда көзүңүзгө жаш келип атат да. Кайсы бир нерсени эстеп атасызбы? Жок, мен негизи ата энем жөнүндө айтканда дайыма сүйүнүч, дайыма көз жаш. Себеби биз чыгармачыл адамдар эмоция менен жүрөбүз да, өзгөчө аял зат. Ушундай үй бүлөдө, ушундай атанын кызы болуп төрөлгөнүмө миң мертебе жаратканыма ыраазычылыгымды билгизем да. Ушундай бактылуу кыздардын биримин, ушундай бактылуу музыканттардын биримин. Себеби мени курчаган агайларым, эжелерим, ушундай аталарым деп десем да жаңылышпаймын. Ушулардын алдында өсүп, тарбиясында өскөнүмө, анан булардын адамдык сапаты бийик да. Эч качан канчалык бийик деңгээлдеги музыкант болсо да өзүн бир калыпта алып жүрүшөт. Ошол нерсеси дагы бизге абдан таасир этти деп ойлойм. Бул жерде айтылбай калды агам жөндө, Нургазы агам жөндө, улуу, менден улуу. Ал дагы өтө таланттуу инсан. Азыр болсо ошол Америкада жашайт. Өзү башка кесипти аркалап кеткен, бирок үй бүлөбүздө балдардын арасында өтө таланттуу ошол агам болот. Анан кичинекей кезимдеги бир тамашалуу нерсени эстеп кетейин. Эми баягы сиз айткандай чыгармачылык эмес, үй бүлө жакка барганда деле ал жерде деле чыгармачылык бар. Бир кезде ошо биздин өзүнчө база деп коет го, баарыбыз кичинекейбиз, канчада элек ата? Эсимде жок. Мен биринчи классты бүтүп, анан каникулга чыксам керек. Экинчи класска өтө турганда бир каникул болот го. Мен 7-демин, улуу агам экөөбүздүн ортобуз 1 жаш, ал 8-де. Анан кинотеатр молодежный алдында ошол жакта көп машыгышчу. Анан биз атамдар жок кезде сахнада жалаң аспаптар турат эле да, ошо синтезатор, ямахалар турат, көп инструменттер. Анан биз бала болуп ойной берип элек да. Барып алып эле даңкылдатып, дуңкулдатып анан. Бирок ал мезгилде байкем экөөбүздүн репертуарыбыз бар болчу. Ырдачыбыз чогуу эле атамдар менен кошулупчу. Анан бир күнү атамдар көпкө кармалып калышты. Агам экөөбүз жүрүп, бул эшикти ачып туруп ойнойбуз дедик да. Элдер келет, азыр бизди көрөт, кол чабат депчи. Сахнага туруп алып анан кийин тиги Ямаханын жана хлопа дискорго ошон музыканы ойдук. Ырдап жүргөн ырлар бар болчу, анан ошолорду ырдап эле баштадык. Ырдасак эле элдер эшикти карап эле анан эл толуп баштады залдын ичинечи. Анан кийин экөөбүз бирибизди карап коебуз, анан эми токтотпош керек болуп атат да, ырдаш керек. Анан болгон репертуарыбызды ойнойбуз да. Кичинекей балдар. Ооба да. Анан жарым эл толуп калды залдын ичи, кинотеатрдын ичичи. Ошондо кандайдыр бир сезим болгондо менде. Сахнанын адамы болом деп өзүмө мындай ичимен өзүмө ишенич пайда болгон. Анан сахнаны сүйгөм ошондочу эң биринчи жолу. Анан карасак ошо сахнанын түбүндө элдер акча таштап атат бизге. Ошол мезгилде 900 сом болуш керек, ата. 900 сом таап келип бергенбиз. Атам келип жумуштан муну кайдан алдыңар, урду болдуңарбы деп бизди урушуп баштады. Жок, ата, биз концерт койдук дедик да. Өкүңөр элеби дейт, өкөөбүз эле. Десек жок деп ишенбейт. Жандагы кирип чыккан кишилерден сурап атат. Анан баары айтышты да, абдан таланттуу балдар экен, таланттуу балдар экен. Бул кимдин балдары деп эле кээ бирлер сурап атат. Атам менин балдарым деп, мен тарбиялаган депчи. Анан ошондо биздин эң биринчи тапкан акчабыз ошол көзүмемдер кетпейт да. Баягы бул сонунда ошол убакытта эле атам бизге кесипти даярдап берип коюптур да.
ошондой окуялар болгон. Жана сиз 49 сом таптык дедиңиз беле, 49 тыйын, а сиздер 900 сом таптырсыз да. Анда сиздин таттуу кыялыңыз сахна болгон экен, сиз өзүңүз сезген экенсиз, сахна адамы болот окшойм депчи ошол концерттен кийин. Дал ушул сөзгө далил катары анда сиздин Каниет деп аталган чыгармаңызды угалы. Кол чабуулар болсун. Birine tuğla bölme, bu var
Анда эмесе бенефис программасы соңуна келип отурат. Чынын айтканда бүгүн баарыбыздын жан дүйнөбүз эс алды да. Ушул музыканын сулуулугун жеткире алгандыгыңыз үчүн, ошол биздин элибиздин өзгөчө байлыгын ушул убакытка чейин сактап, эң башкысы дагы кийинки муунга өткөрөйүн деген изденүүңүз үчүн, сиздин чоң талыкпас эмгегиңиз үчүн чоң рахматыбызды айткыбыз келип отурат. Рахмат сизге. Сизге түгөнгүс эргүү каалайбыз, агай. Сиздей адам 100 жылда бир жаралат, миллиондун бирисиз. Ошол нерсени билип, эң башкысы сизге узак өмүр тилейбиз. Рахмат. Бар болуңуз, өзүңүз айткандай 54 аспап дедиңиз. Мунун бардыгын мен кийинки муунга бериш үчүн дагы 100 жыл жашашым керек деп атпайсызбы? Ошол өзүңүздү аяңыз, эл үчүн керексиз. Чыгармачылык эргүү, бийиктиктер, албетте эл менен чогуу болуп, дагы мындай сүйүнүчтүү жолугушуулар көп болушун тилек кылып, бүгүнкү чыгармачылык кечеңизди жыйынтыктайлы. Аманчылыкта көрүшөлү, саламат болуңуздар.